Buna көп жылдан beri çeşilip etken mesele oradan Жылып, biz buğa bizde hükümetinde salımı var. Avgust ayından başta 16 yıldan. 17 Avgust ayına çeyin 15 solu komissiya joluktu. Bu 10 yılda bolluğun jolguşlar jasadık biz. 15 solu. Buna 8 yıl Özbekistan menen Kırgızstan'ın ortasındaki komissiya var, hükümetaralık. İştegen emez. Jana aytipke tuura aytты, 25 yıl Özbekistan Premier Ministrге келгенimiz. Buna al geldi. Abdan көп сүйлөшүүлөр жүрүp, бул сүйлөшүүлөр Özbek бийлиги тарабынан дагы, Кыргыз бийлиги тарабынан дагы абдан мындай бир туугандык мамиледе жүрдү. Эки тараптын мамилени жакшырталы, чегараны ачалы, чегараны чел деген ой менен мына бул маселе буйруса чечилди. 1170 гектар жер мына кол коюлду. Азыр маселе бар, Баймак маселеси бар билесиздер. Орто Токой боюнча суроолдот. Орто Токой биздики, кол коюлганбыз. Биз айтып атабыз, бул ортого коюлбаш керек. Орто Токой Кыргызстандын жери, бул чечилген урматтаганда. Бул жөнүндө сөз болбош керек. Бул сүйлөшүүлүгө да кирбей турган маселе. Бул боюнча мындай кооптонбогула да, анан Баймак маселе боюнча эки элдин ортосу катташ боюнча. Мен бул маселени билем. Бул маселе биз Евразияске киргенде биздин милдеттерибиз бар. Кайсы чегараны жабыш керек. Ошондо жабылган. Мен түшүнүп турам бардыгын, билип турам. Бул чегараны эки эл катташ үчүн ачканга аракет кылышыбыз керек. Убакыты бергиле. Бул маселе боюнча дагы иш алып барабыз. Анан эртең ачып берем дебейм. Бирок эки элдин каттоосунда шарт түзөбүз, урматтаган туугандар. Сооронбай Жээнбеков Кыргыз көчү жолун улайт.